Саламатты көрүүчүлөр, эми баанын рыноктук баанын экинчи функциясы, биринчи функциясы демек биз ресурстарды бөлүштүрүүдү, адилеттүү бөлүштүрүү боюнча рыноктук баанын ролу өтө чоң деп айттык. Экинчиси жетишсиздик жөнүндө маалымат берет дедик. Бул жетишсиздик деген эмне? Ошол товар же кызматтын рынокто аз болгонун көрсөткөн бир сигнал же бир белгини адамдарга же рынокко берүү функциясы бар. Муну кандай түшүндүрө кетсек болот? Мисалы үчүн, сиз айда 2000 сомго ун аласыз. Ар ай сайын барып, базарга барып 2000 сомго ун аласыз, колдоносуз деп эсептейли. Бир күнү ошол ун алганы рынокко бардыңыз. Рынокко барып бир кап ун бер деп сатуучудан сураганыңызда, ал сиз көнүп калган 2000 сомду айтпады, анын баасын айтты. Ошол эле ун 3000 сом болду деп айтты сизге. 3000 сом. Бул жерде сиз таң каласыз, себеби мен 2000 сомго алып жүргөн ун, ошол эле ун эмне үчүн 3000 сом болуп калды деп. Кошуна саткандардан сурайсыз, силер канчадан сатып атасыңар деп. Кошуна саткандар деле жалпы рынокту караганыбызда ошол баанын 3000 сом болгонун көрөсүз. Рыноктук баа кымбаттап кетиптир. Эмне үчүн кымбаттады деп сатуучудан сурашыңыз мүмкүн, же өзүңүз анализ жасап билишиңиз мүмкүн. Бул жерде 3000 сом болуп кымбаттаганы ошол бул рыноктук жаңы баа сизге кандайдыр бир жетишсиздик, ошол товардын жетишсиз болуп атканын сигналын берет экен. Аны кандай түшүнсөк болот? Мисалы үчүн, ун демек ун рынокто аз болгон үчүн анын баасы кымбаттап кетти. Демек, ундун рынокто бир кандайдыр бир деңгээлде дефицит болгонун көрсөтүшү мүмкүн. Сатуучу сизге айтышы мүмкүн, мисалы үчүн, мурун биз чет өлкөдөн унду алып келип сатчубуз, рынокто ун көп болчу. Чет өлкөдөн азыр ун келбей калды. Ошол келбей калганына байланыштуу ундун тыңкыстыгынын аздыгы болуп атат рынокто, ошондуктан ундун баасы кымбаттады деши мүмкүн. Сиз 3000 сомго 1000 сом дагы кошуп ошол унду аласыз, же болбосо арзаныраак унду алууга туура келет экен. Демек, бул жерде баа кымбаттаса, эмне деп түшүнсөк болот экен? Кандайдыр бир товардын же кызматтын баасы кымбаттап кетсе, жөнөк ошол нормалдуу убактысында болгондон кымбатыраак болсо, демек ошол товардын рынокто азайып кеткенин биз түшүнсөк болот экен. Демек, бул рыноктук баа ошол товардын рынокто аз болгондугун маалыматын берип атат. Тескерисин ойлоно турган болсок, сиз 2000 сомго алып жүргөн ун рынокко барсаңыз 1000 сом болуп кетиптир. Арзандап кетиптир. Рыноктук баасы 1000 сомго түшүп калыптыр. Бул жерде бул жаңы баа сизге кандай маалыматты берип атат? Жаңы баа сизге рынокто ундун өтө көп болуп кеткенин, ун сатуучулардын санын да көбөйүп кеткенин белгилеп айтат. Ошондуктан ундун баасы эмне болду? Арзандап кетти. Демек, ундун баасы төмөндөп кетти. Ошондуктан сатуучулардын саны көп болгон үчүн ундун баасы эмне болду? Төмөндөп кетти. Ушул маалыматты сиз рынокто жүрсөңүз же барып сатуучудан сурасаңыз болот. Эмне үчүн баа арзандап кетти? Ал айтат, себеби чет өлкөдөн көптөгөн товарлар келе баштады, көптөгөн сатуучулардын саны көбөйүп кетти. Рынокто элдин баары ун сатып атат, сатуучулардын саны көп болгон үчүн конкуренция, атаандаштык көбөйдү. Атаандаштык көбөйгөн үчүн баа төмөндөп кетти. Алуучулардын саны аз, бирок сатуучулардын саны көп болгондугу үчүн ал арзандап кетти. Ушул маалыматтарды бизге ким берет экен? Жетишсиздик жөнүндө же ашыкча жөнүндө, көп сатуучу жөнүндө маалыматты, ошол рыноктук баадагы өзгөрүү бизге экономикадагы ошол товарлардын аздыгы же көптүгү жөнүндөгү маалыматты эмне кылат экен? Берет экен. Бул рыноктук баанын экинчи функциясы болду. Эми биз рыноктук баа дегенде бир гана товарлардын жана кызматтардын баасын айтып атабызбы, же жалпы рыноктогу бардык кызматтарга же болбосо
товарларга болгон бааны айтып жатабызбы деген суроо болушу мүмкүн. Биз рыноктук баа дегенде албетте биринчиси бул ошол товар жана кызматтын баасын айтып жатабыз. Ошондой эле мисалы үчүн эмгек маянасы, эмгек акысы, эмгек маяна же эмгек акысы. Эмгек акысы дагы рыноктук баа болуп эсептелет. Мисалы үчүн сиз мугалимсиз, мугалимдик эмгек маянаңыз бар. Ошол маянаңыз дагы эмне болуш керек экен? Рыноктук баада болуш керек экен. Рыноктук биз баа дегенде биз эмгек маянаны дагы айтабыз. Же болбосо пайыздык ставкалар. Пайыздык ставка дегенди кандай түшүнсөк болот? Бул сиз банктан кредит алганда, ошол кредитке канча сом кошуп төлөп бересиз. Себеби кредиттин баасы кредит банктар үчүн бир эле убакта бул бир товар болуп эсептелет. Демек, сизге товарды сатып атканда, ошол товарды сиз колдонгонуңуз үчүн акча төлөйсүз. Себеби аны колдонуп атасыз. Банк айтып атат: "Мен сага ушул акчаны берейин, сен колдон, бирок ошо колдонгонуң үчүн мага пайыз төлө" деп атат. Ошо колдонгондун акысы бул пайыз болуп эсептелет. Бул пайыздын баасы дагы рыноктук баада болуш керек. Банкта рыноктук баада болуш керек. Же болбосо валютанын баасы. Валютанын баасы дегенибиз бул евро, доллар, рубль, тенге же юань болушу мүмкүн. Валютанын баасы дагы ошол рыноктук баада болуш керек экен. Ал рыноктук баа дегенибиз эмне? Бул мисалы үчүн доллар, тенге, демек рубль, евро сыяктуу чет элдик валюталар. Булар мисалы үчүн Кыргызстанда доллар, тенге, рубль, евро булар да кадимкидей бир товар болуп эсептелет. Бул товарга дагы биз алабыз десек, сөзсүз түрдө сом беришибиз керек. Демек, ага дагы төлөшүбүз керек. Бирок ошол төлөгөн багыбыз дагы рыноктук баада болуш керек экен. Демек, баштан айта кетсек, товар жана кызмат жөнүндө рыноктук бааны биз түшүндүрдүк. Эмгек маянасынын акысы кандай рыноктук баада болуш керек дегенибизде, бул мисалы үчүн эмгек баасында, эмгек рыногунда талап жана сунуштун негизинде пайда болгон рыноктук кандайдыр бир баа бар. Бул талап дегенибизде ошол жумушчулар кирет, ошол жумуш издеген жумушчулар кирет. Кечиресиздер, талап дегенибизде бул ошол жумушчуларды талап кылган, жумуш берген адамдар кирет. Ал эми сунуш дегенибизде ошол жумушту издеген адамдар келет. Демек, жумуш берүүчүлөр менен жумуш издегендер арасында кандайдыр бир тең салмактуулук пайда болгондо, экөөнүн ыраазычылыгы пайда болгондо, кесилишин ошол жерде рыноктук эмгек акы дагы пайда болот экен. Демек, бул жерде сыза кетсек, мындай. Бул жерде эмгек акы, айлык деп коеюн. Бул жерде ким? Жумушчу жана жумуш берүүчүнүн саны. Демек, бул жерде S жана D дегенибизде, S дегенибиз ким болот экен? Демек, сунуштайт. Ким сунуштап атат? Жумушчулар жумуш издеп атат. Бул жумуш издегендер, жумушчулар. Бу D дегенибиз ош жумушчуларды талап кылган фирмалар болушу мүмкүн, же компаниялар болушу мүмкүн. Ошо жумуш бергендер аларды талап кылат. Алар кандайдыр бир эмгек маянасында эмне болот экен? Рыноктук эмгек маянасында бири-бирине макул болушат. Мисалы үчүн, мен 20 000 сом айлыкка иштегенге ыраазымын. Мен 20 000 сом айлыкка
ушул жумушчуну алууга ыраазымын. Демек алуучу дагы сатуучу дагы ыраазы болгондо ошол 20 000 сом айлык эмне болот экен? Рыноктук баа болот. Рыноктук эмгек айлык акысы болот. Ошону бергенибизде бизде рынокто эмгек акы дагы ошол талап жана сунуштун негизинде пайда болот экен. Пайыздык ставкаларды айта кете турган болсок, бул дагы пайыздык ставкалар дагы рыноктук тең салмактуулуктун негизинде пайда болот экен. Мисалы үчүн сиз азыр банкка барып сом менен кредит алам десеңиз, банк айтат, макул канча сом аласыз? Дейли 100 000 сом алам. 100 000 сом алсаңыз, сиз мага жылдын аягында 1 жылга берем бул кредитти. 1 жылдан кийин мага 17 000 сом кошуп бересиз дейт. 17 000 сом үстүнө 100 000 плюс 17 000ди кошуп бересиз. 17 000 деген бул пайыздык ставка. Ошол 17% пайыздык ставка. Эмне үчүн бул 17% дегенибизде, ошол 17% дегенибиз ошо кредиттин рыноктук баасы болуп эсептелет экен. Рыноктук баасы. А рыноктук баа кайдан пайда болот дегенибизде, ошол эле сунуш жана талаптын негизинде пайда болот экен. Демек, сунуш дегенибиз ким сунуштайт акчаны, рынокко ким сунуштайт акчаны? Бул финансылык институттар, кайсылар? Банктар, микрокредиттик компаниялар же ошол эле финансылык кандайдыр бир институттар болушу мүмкүн. Булар ошол колунда болгон каражаттарын элге сунуштайт. Силерге акча керекпи? Мына акчаны колдонгула, бирок колдонгонуңар үчүн ушунча процент пайыз төлөйсүңөр деп алар сунуштайт. Ал эми ошону талап кылган адамдар ким? Бул демат деген, ошо Д дегенибиз талап кылгандар. Талап кылгандар менен сатуучулардын негизинде рыноктук пайыздык ставка белгилүү болот экен. Бул 17% болуп эсептелет. Кыргызстанда 17% десек болот. Ал эми мисалы үчүн чет өлкөлүк пайыздык ставкаларды карасак, Европада, Америкада болсун, пайыздык ставкалар 1% же 2%. Ашып кетсе максимум 5%ке чейин жетет экен. Өтө арзан. Эмне үчүн ал жерде арзан, эмне үчүн Кыргызстанда 17% кымбат деген суроо пайда болушу мүмкүн. Ал жерде биринчиден эң негизгиси бул финансылык банктар кайсы түрдө акчаны берет? Алар риск аз болгон учурда акча берет. Башкача айтканда, мен сизге банк катары акча берип атсам, мен ошо берген акчамы гарантияга алышым керек, кайра кайтарам деп. Плюс ошонун үстүнө сиз пайыздык үстөмдүк менен кошуп төлөшүңүз керек. Ошону төлөгөндө гана мен акчамы берет экем. Демек, бир өлкөдө экономикада кандайдыр бир туруктуулук болбосо, же болбосо бир рисктер көп болсо, банктар, финансылык институттар азыраак келет экен. Акча бергенде дагы пайыздык ставканы жогорураак көтөрөт экен. Эгерде экономикалык стабилдүүлүк болсо, саясий стабилдүүлүк болсо өлкөдө, рынок ушул банктар же финансылык институттар арзаныраак дагы бериши мүмкүн, жана көптөгөн фирмалар же ошол финансылык институттар келиши мүмкүн. Эми биз чет өлкөнү айта кеттик, Европада, Америкада эмне үчүн пайыздык ставкалар төмөн деп? Себеби ал жерде биринчиден туруктуулук бар, экинчиден акча берем деген институттардын саны көп, банктардын саны көп. Банктардын саны көп болгондуктан некен пайыздык ставкалар дагы не болот экен? Арзан болот экен. Демек, пайыздык ставкалар дагы сөзсүз түрдө рыноктук баада пайда болот экен. Мисалы үчүн кээ бир мамлекет берип атат, мисалы үчүн кредитти 5-7% менен 10% менен беребиз деп атат. Бул жерде канча адам ушул процентти алды же чындап эле бердиби? Аны мен өзүм жеке байкаган жокмун, көрө алган жокмун. Банктарга барсаңар, кадимкидей эле рыноктук ставкада кайсы банкка барбаңыз, сиз сурасаңыз, пайыздык ставкасы канча деп бири-бирине окшош же бири-бирине жетиштүү гана рыноктук ставканы коюшат. Адан арзан 5% же 7%ке бергендер дээрлик жок десек болот. Себеби бир гана рыноктук баанын негизинде алар бааны коюшат. Эң негизгиси айта кетейин, бул валютанын баасы өтө актуалдуу тема болуп атат бул жерде азыр. Валютанын баасы. Валютанын баасы дегенибизде эле ошол биринчи биздин оюбузга келген эмне экен? Доллар болуп эсептелет. Эми Кыргызстанда бир суроо пайда болуп атат азыр учурда.
доллар эмне үчүн кымбаттады деген, ал доллар жөнүндө мен силерге кийинки сабактарда айта кетмекчимин.